Assalamu алейкум, жалпы Көкбөрү Федерация жамааты, жалпы нарын элин чоң рахмат бул ажылык сапарга. Нарын областык Көкбөрү Федерациясынын президенти Руслан Өмүралиев, вице-президент Төлөбек мырзага чоң биринчиден өзүм үй-бүлөм атынан, өзүм атынан чоң рахмат. Себеби ушул кишилердин мен умрага барганыма чоң себепкер болушту окшойт. Буюрса жакшы барып келдик. Ийгиликтүү болду. Аман эсен келип алдык. Андан кийин ошол умрада 10 күн Кабада болдук, Меккеде. Меккеде ошол Каба ташты 7 жолу айланып, 7 жолу Сафа Марва тоосун зыярат кылдык. Бирок ошол убакта бир дуа кылат экенбиз. Ошол дуалардын ичинде өзүм үй-бүлөмдү, ага тууган нарын эл журтумдун аманчылыгын тилеп, андан сырткары ушул намыс командасына да дуа кылдык, колдон келишинче уюштуруучуларга. Биринчи нерсе ушул айтылат экен. Кудайдан ошол тиленип, зыяратка бир Алла Таалам бир себепкер кылып кайра үй-бүлө менен келип, дагы бир зыярат кылсак деген ниет бар буюрса. Ушул айылда өзүм байкем, кошуна айылда турат. Анан ошо байкемдин өзү ошол айылда имам, анан аларга да ошо айылдын жаштары жолдомо бериптир ушул зыяратка. Анан мага чалып калды. Анткени мен ушу качан барам деп эле өзүм мындай тартынычта эле жүргөмүн. Киши тааныбасам, кантип барам? Же 5 маал намаз тургуза эле келем. Анан ушул себепкер болуп окшойт. Экинчи байкемдики да түрткүлүктүүлүгү жакшы эме болду мага. Кабадан биринчи Меккеге барганда өзүнчө бөлөк аура болот экен да аякта. Анан эми Кабаныкын айтып жеткире албайсың. Миллиондогон киши кирип, бири аны кирсе бир жагынан чыгат. Ошонун баары Кудайдан бир өзүлөрүнө тилек кылып эме кылат экен да, айланып. Анан эми барган киши билет болуш керек бул. Буга эми Кудай буйрса дагы насип кылып барса деген тилек менен келет экенбиз. Рахмат, өзүңөрдүн ишиңерге ийгилик болсун. Ушул командабыз буйрса быйыл бир ийгиликтер жылмайткан командалардан болсун, чоң бийиктикке жетсин. Команда сиздерге ак жолдой, бизге ак жолдой, биз командаларга ак жолдой дегендей ушул нарындын бир сүйүнсүн буйрса. Кудайдын баа кулагы сүйүнсүн. Азыр деле жакшы былтыртан бери намыс чоң жетишкендиктерге бардат. Кадам болбосо карыш жылып баратат буйрса алда. Мен жакынкы арада ушул намыстан достук, ынтымактын деңгээлине жетет деген ниетим бар да.